Баш мыйзамдын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлуп, коомчулук терс пикирлерин билдирип жатышат. Долбоордун демилгечиси делип 80 депутаттын тизмеси жарыяланды. Документте президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 90го кыскартылып, өкмөттү дагы президент башкара тургандыгы белгиленген. Президент мамлекеттин ички, тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт жана 5 жылга шайланат, бирок 2 мөөнөттөн ашык эмес. Ал ошондой эле өкмөттүн курамын жана түзүмүн өзү аныктайт. Жогорку кеңештин тиешелүү жоболоруна өзгөртүү киргизилет. Ага ылайык 5 жылдык мөөнөт менен 90 депутатты шайлоо сунушу киргизилген. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун көпчүлүк бийликти бир колго топтоо катары сындап жатышат. Өкмөт мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартып, алардын ишин оптималдаштырууну пландап жатат. Ал үчүн мамлекеттик органдардын тутумун реформалоодо сунуштарды иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Комиссияны өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев жетектеп жатат. Комиссия кечинде өкмөт үйүндө алгачкы жыйынын өткөрдү. Атамбаевдин айтымында Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Бул дегендик өлкөнүн ар бир 447 жараны чиновник дегенди түшүндүрөт. Алардын айлык акысына 48 миллиард сом корой тургандыгы белгилүү болду. Комиссия 20 ноябрга чейин мамлекеттик мекемелер түзүмүн оптималдаштыруу жана штатын кыскартуу боюнча план иштеп чыгышы керек. Ушундай жол менен мамлекеттик кызматкерлердин санын 10%га чейин кыскартып, ишин оптималдаштырса болот дешет. Реформа 2 айдын ичинде ишке аша тургандыгы белгилүү болду. Бишкектин чекесиндеги Маевка айылында 2 киши үйү менен кошо өрттөнүп кетти. Өрттөн каза тапкан 2 кишинин аты жөнү жана тилсиз жоонун эмне себептен келип чыкканы тууралуу учурда маалымат такталууда. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маевка айылында турак үйдүн 150 чарчы метр чатыры өрттөнгөн. Анын кесепетинен 2 адам каза болду деп билдиришти Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Өрт өчүрүүчүлөргө тилсиз жоо тууралуу маалымат түнкү саат 3:58 түшкөн. Таңда саат 4:43 чектөөгө алынып, өрт толугу менен 8ден 3 мүнөт өткөндө өчүрүлгөн.